Dostlar amansızlarmı? Bugün biz 9 dekabr 9 dekabr 2024 yıl kış. Biz kırşanız dep koyamiz. Biz kırşanız. Salmastom. Эми ишти токтотпойлубу бул 9 декабр тизеден кар бар дегендей. Негизи токтотконго болбойт. Анткени жоопкерчилик бар чоң. Сөзсүз түрдө бүтүрүшүбүз керек. Мына көрдүңүз. Кар бизде кар, жамгыр наркыберкелер кичине бир процессти токтотуп турушу мүмкүн, бирок негизгисинен ишти токтотпой бүтүрүп беришибиз керек. Бүтүрүп бериш керек. Себеп бул кардар менен сүйлөшкөндө ушул учурларды белгилегенбиз. Белгилегенбиз. Ушул декабрдын 9-у деле иш жүрөт деп айтылган да. Айтылган сөзсүз түрдө. Кар жаайбы, таш жаайбы? Айырмасы жок. Бирок стройкага немеси жокпу? Бул жыгач үй болгондуктан улам, жанагындай бир коркунучу жок. Коркунуч жок. Бул үйдөн дагы биринчи устагаларыбызга усталарыбыздын коопсуздугу, бут кийими мисалы үчүн мына каскалары, алардын жатаканалары бүт бардыгы каралган. Сөзсүз түрдө эми биз камагаш бардыгы. Камагаш, наркыберкелер бүт каралган. Ошон үчүн ушул суукта иштегенге алар биз менен да кызматташганга даяр. Даяр, азыркы учурда Бишкекте, Ошто бүт региондордо бизде мына ушул учурларга келип калган объектилердин бүт бардыгында иш жүрүп атат. Иш жүрүп атат. Мен азыр билишимче бул жагы Аксы, бул жагы Кадамжай, Алайда, Өзгөн, Каракылжада иш жүрүп атат. Иш жүрүп жатат. 4 объектте иш жүрүп жатат. 4 объектте. Биз азыр Алай районуна караштуу Жаңалай, бул жак Анкылап. Кара Суу районунун ичинде мындай Алайга караштуу ушул жер бар экен, Жаңалай. Ушул жерде. Олор негизинен салыштырмалуу берги Шипирге караганда муну башкачараак болот окшойт, Жок. Жөнөкөй негизи эле ушундай эле, бирок бул эмне үчүн буларга көп берилген? Анткени бул черепицага ушундай көп деңгээлде рекалар берилет. Негизи эле салыштырмалуу башка үйлөрдө деле мындай ушундай профессионалдуу катык боло тургандай эми мындай сөз тийбей тургандай. Жеке менчик үйлөрдө мисалы үчүн мына өзүң үй салсаң, алар кандай кылат билбейм. Бирок биз муну сөзсүз түрдө мындай бекемдигини карашыбыз керек. Анткени чоң жоопкерчилик бар. Жоопкерчилик бар. Мисалы Карагай көп бергендигибиз, мунун ташиналары нормага жооп берет. Жооп берет. Эң сонун баягы экинчи этажды кийин улап кеткенге мүмкүнчүлүк бардай го, жара? Негизи ошондой, чындыгында. Туура айтасыз. Мына карасаңыз, ар бир 60 сантиметр сайын балкалар келген. Ар бир 60 сантиметр. Ушуга карап кесилет экен да 60ка мына жерге, а? Ушуга карап сип панел кесилет, ар бир 60 сантиметр сайын балкалар бекилет. Бул жакта сиз айткандай чындыгына, кийин крышаны ачып туруп, экинчи этаж көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк жаралат. Бул бекемдигинен. Бул сөзсүз түрдө аганын алдын алуу эмес. Бул бекемдүүлүк, анан ысыктык кармап бериш үчүн ушуну басабыз. Кийин каалаган учурда ачып көтөрүп кетсек болот. Мисал катары. Анан мына 50-каларды сөзсүз баягы балка ташталат экен мында, стойкаларга. Сөзсүз ушундай отурат. Бул белдемчи. Старакалан көрдүңүзбү мунун топулушун? Мына аябай. Биз чатырды өзү биринчи жолу тартып атышым. Баягы биз барган жерде эле чатыр бүтүп калган болот. Мына биринчи жолу тартылышы. Бирок анан жыгачтан аянбайт экенсиздер, негизгиси, Ошондой. Мындай бир колдон келишинче сапаттуураак. Сөзсүз түрдө. Анткени жоопкерчилик чоң. Мисалы үчүн мен акчасын алып бүтүрүп кетип калам. Бирок кичине нерседен аянып коюп, кийин жоопкерчилик тартып албаш үчүн биз сөзсүз түрдө кандай колубуздан келет, кандай кылганда бекем болот, колдонобуз. Анан баягы жер титирөөгө дагы айрым бекем. Бул дүйнөдө ушундай колдонуш бар. Бул өзү кайсы жерден алып каралган негизи? Канадын технологиясы. Анан Инстаграмда да суроо жооп болуптур. Мисалы квадрат метри мына 24кө 24 миңден болду да. Негизи ошондой. Орточо бааларды алып караганда 1 метр квадрат 24 миңге туура келет. 24 миң. Суроо болуптур да, устан тамак ашы кандай болот, жол акысы кандай болот, устан биз табабызбы деген суроолор болуптур. Жок, мындай. Биз башында проектти тактап, алып, эсептеп, сметаны чыгарып, окончательный бааны беребиз да. Эң акыркы бааны беребиз. Ал баанын ичинде бүт барды камтылган. Ташып жеткирүү процесстери, устаны багуу процесстери, усталар каякта жатат, эмне бүт бардыгы бизде. СИПтин өзүндө. Демек ал акчасын берет, проектчи берет. Болду, контроль. Только көзөмөл. Башка аралашпайт. Эң сонун. Өзү канчага канча? 13кө 10,5. 13кө 10,5. Квадрат метри канча болуп калат ошондо? 133 метр квадрат болот. 133 квадрат метр. Кире бериш жери? Киргенде тамбур. Бут чечип, кийимдерди ушул жака илип келесиз. Оң жак болсо сразу эле бул жак санузел. Санузел эмне? Кенен бир комната эле чоң спальня бөлмөлүү эле. Бул бийиктиги да бийик эмеспи? Бийиктиги 3,40. 3,40. Тандоо ушундай болду эжем. Негизи кардардын тандоосу ушундай болду.
Сиздер аралашпайсыздар. Мынандай болуш керек. Биз мынанча курабыз дегенге. Жок. Каласы 4 десе 4 метр да? 4 метр. 4 десе 4. Бул жак болсо, жанагындай гардероб сыяктуу. Кийим кечен илип бул жакка. Мына жер эмне болуп калат? Бул жак болсо студийный, кухня и залы менен чогуу. Бул жакта конок. Ушул турушта калат эми, Кудай буйрса. Терезе коюлат. Болду, ушул турушта калат. Бул жакты бүт баарын обшойт этип карайт эчек. Демек, мына жерде баягындай майда чүйдө ашкананын нары бери бир нерселер коюлган болсо, бул жакка баягындай стол, диван, кресло, нары бери коюлган. Өзү ар бир адамдын тандоосу ар башкача. Сөзсүз түрдө. Бул жакта кардардын негизи мындай көз карашы чындыгында аябай кенен. Анын практикасында негизи ашканада бүт жашоо ушул жакта өтүп кетет экен. Конок келгенде деле ошол жерде. Мен наркы үйүмдө болсо ашкана тар болгондуктан улам аябай кыйналып калдык. Ошон үчүн мен жаңы үйдү, жаңы көз карашта студийный кылып чоң кылайын деп ошону чечти. Айнекти дагы чоң коюптур. Панорамный айнек да чоң. Бул өзү канча күндө ушул деңгээлге жетти? Кайчан башталды? Фундаменттин үстүндө айтыңызчы. Негизи бул жак 1,5 айга барып калды. 1,5 айдан өттү, даже 2 ай болуп атабы. Фундамент менен. Фундаменти менен, фундаменттен кийин бир топ токтодук. Жана мен айткандай эле комбинация менен келатабыз. Крышанын мына азыр крыша бүгүн Кудай буйрса жабылып атат. Стенанын көтөрүлүп атканга бир 15 күндө керек болду. 15 күндө? 15 күндө ушул деңгээлде атат да. 15 күндө. Стена, фундаменттен үстү жак. Бул жак болсо спальный бөлмө. Спальный бөлмө. Бийиктиги негизи эле бул үй башкачараак болуп тура, салыштырмалуу. Салыштырмалуу башка. Бийиктиги 3,40. 3,40. Полдон потолокко чейин 3,40. Эң сонун. Эми Кудай буйрса 25ке акчасы кичине өзгөрүү болбойбу? 25ке сөзсүз акчадан өзгөрүү болот. Анткени биз болсо усталардын акчасыны көп нерсени биз 2-3 жылдан бери бизде кырмап атабыз. Бул жыл болсо кээ бир нерселер чындыгында өзгөрөт. Бирок канчалык өзгөрүп кетет, кандай болот, аны бүгүнкү күндө айта албайм. 25-жылдын политикасына отуруп элекпиз. Отуруп сүйлөшүп, команда менен кеңешип, канчалык деңгээлде болот сүйлөшөбүз. Сиптин объектилерин алып беребиз, иншалла. Бизге Кыргызстандын булуң бурчу өтө кымбаттуу. Мындай урматтуу. Кайсы жерде болсо ар бир кардарга өз-өзүнчө аябай жакшы мамиле. Жылуу мамиле менен кучак жайып тосконго даяр. Даярбыз. Көрөрман, мынакей. Сиз үй саламын дей турган болсоңуз, сиз Америкада болосузбу, Россияда болосузбу, Кореяда болосузбу, тыйыныңызды атаңызга апаңызга саласыз, уста багам дебейсиз. Баягындай материалды дагы ташыйм деп кыйналбайсыз. Эч нерсе. Сип панелдин балдары Мурсалим Максут командасы, Бишкекте дагы Уларбек мырзанын командасы, деги кыскасы Сиптин балдары ар дайым сиздерге ушундай жүрөктөн өздөрү алып келип, мынандай кылып туруп салып, болгону тыйынды төлөйсүз, көзөмөлдө кыласыз. Сиптин бир топ үйлөрүн тарттык. Бардык жерде эле мен ыраазычылык сөз. Кудай буйрса ушул темпте эле кетиңиздер. Ийгилик, аманчылык каалайбыз.